Саламатсызбы урматтуу мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютерлик техникалар жана маалымат технология деген темадагы видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү темада компьютерлик техниканын маалымат бирдиги, код түшүнүгү, стандартташтырылган маалымат код файл, анын түрлөрү, иерархиялык маалымат сактоо түзүмү тууралуу сөз кылабыз. Эгер эсиңерге салсам, өткөн сабакта позициялык эсептөө системасы тууралуу маалымат берди элек. Анын ичинде компьютердик техникага тиешелүү экилик позициялык эсептөө системасы көңүл бурганбыз. Эсептөө техникасында 8 позициялык экилик система колдонулат жана анын негизи 0 жана 1 сандарынын удалаштыгы түзөт. Англис тилинен binary digit, экилик цифра деген же болбосо кыскартып бит деп аталат. Бит, ар бир бит 0 жана 1 же болбосо ооба же жок деген маанилерди туюнтурат. Эгер биттин санын 2ге чейин көбөйтсөк, анда 00, 01, 10, 11 сыяктуу 4 башка түшүнүктүү пайда болот. Ал эми 8 биттен турган экилик сан менен 255 түшүнүктү анықтасак болот. 8 биттен турган удалаш топ байт деп аталат. Алардын 4төн бөлүп, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү биттерди кичи, ал эми 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи биттерди улуу биттер деп аталат. Код же цифра же шифр бул белгилүү арипттерге ыңгайланган сан ирети же болбосо алфавиттеги тамгаларды башка белгилер менен алмаштыруудан келип чыккан түзүлүштү айтсак болот. Мисалы, азыркы кириллица негизинде түзүлгөн кыргыз алфавитинин тамгалардын ирети менен белгилеп чыксак, анда А тамгасына 01 деген сан туура келет. Б тамгасына 02 деген сан туура келет. Ал эми Я тамгасына 36 саны туура келет. Жана ошондой эле ата деген сөздү сан ирети менен жазсак, анда А тамгасы 01, Т тамгасы 22, А тамгасы 01 сандар менен алмаштырып жазылат. Жана бул биз ата деген санды код менен же шифр менен жазды деген маанини берет. Компьютерлик системаларда да маалымат алмашууда бирдей түшүнүктү аныктай турган тамгалардын, сандардын жана машиналык буйруктардын тизмегин түзгөн документ ASCII, англис тилинен American Standard Code for Information Interchange, же болбосо америкалык маалымат алмашуу стандарт коду деп аталат. Бул тизмек жалпыга белгилүү латын тамгаларга жана символдорго ыйгарылган экилик кодду аныктайт. Тизме 1963 жылы Америка Кошмо Штаттарында иштеп чыгарылып, стандартташтырылган. Ошол убакта Советтер Союзунда бул тизмеге теңдеш COI 7 жана ага кошумча COI 8 же болбосо код обмена информация тизмеге киргизилген жана бул тизмек кириллицанын ариптери камтыган. Экранга карап көрсөңүздөр, биринчи ASCII коду төмөндөгүдөй таблица аркылуу берилген. Бул таблицада карап көрсөңүздөр, мисалы А тамгасы ыйгарылган код биринчи байттын кичүү байттары таблицанын сабы катары эсептелсе, ал эми чоң байттары B5, B6, B7 бул таблицанын мамычасы катары же тилкеси катары карайт. Ошондо биз А тамгасын берген кодду улуу коддору 100, ал эми кичи коддору 0001 деген кодду аныктайт. Же болбосо ондук эсептеп алсак 41 деген деп аныктайт. Тизмектин мамыча менен сабын алмаштырып, экилик санын ордуна 16лык маанисинин колдонулгон түрү ыңгайлуу болот жана да код эки орунду сан менен бөлүнүп калат. Мисалы, башкача түрүн ASCII таблицасынын башкача түрүн карасаңыздар, кичинекей Z арифин карап көрсөк, буга ыйгарылган код бул улуу коду 7, 16лык сан, ал эми кичи коду А 16лык сан болуп эсептелет да, кичи Z тамгасынын коду 7A деген 16лык негиздеги санга барабар болуп калат. Же болбосо анын экилик эквиваленти бул
чоң биттери 0, 1, 1, 1 жана кичине биттери 1, 0, 1, 0 деген кодко туура келип калат. Ушул эле принципте дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк өлкөлөрдүн алфавитине жараша кошумча код тизмектеринин стандарт түрүнө киргизилген жана ал код барагы деп өзүнө тиешелүү сандык жана тексттик аталышы болот. Мисалы 1251 кириллица Windows же болбосо 866 кириллица DOS же болбосо 20866 кириллица COI 8 деп аталат. Атап айткан COI 8 тизмеги бул улуу биттери калган 8ден F тамгасына ыйгарылган кошумча код деп аталат жана ар бир өлкөнүн улуттук алфавитине тиешелүү айрыптер менен аныкталат. Мисалы, Борбор Азиялык мамлекеттерге тиешелүү COI 8S коду кыргыз тилине тиешелүү Ү, Ö, Ң тамгаларынын кодун аныктайт. Демек, ар бир тамга, символ, сан, код таблицасына жараша өзүнүн ыйгарылган бинардык 8 биттен же болбосо 1 байттан турган коду менен анықталат. Ошондуктан тексттик маалыматтын бир символу 1 байт менен эсептелет жана маалыматтын көлөмү будалаш терилген тексттеги тамгалардын саны менен өлчөнөт. Байт, килобайт, мегабайт жана башка. Мисалы, болжол менен бир барак текстти орточо 2 килобайт көлөмгө барабар болушу мүмкүн. Бир типтеги, мисалы, текст түрүндө маалыматтардын белгилүү болгон өлчөмүн топтому файл деп аталат же англис тилинен которулган архив же досье деп. Файл жекече атка ээ болгон байттардын чектелүү санынан турган ылаждык. Файлда кандайдыр бир типке тиешелүү маалыматтар сакталгандыктан маалыматтардын тиби файл тиби деп аныктайт. Файл жана анын кандайдыр типте экенин аныкташ үчүн файлдын атынын аягына чекит коюлуп, андан кийин 3-4 тамгада турган аббревиатура колдонулат. Мисалы, videosabak.doc бул жерде видеосабак бул файлдын жеке аты, файлдын тиби docx жана файл менен анын тибин ажыратуу белги катары чекит колдонулган. Файлдар иерархиялык же баскыч-бачкычтан турган түзүлүштөн турат жана ал файл түзүлүшү деп аталат. Ошондуктан операциялык системага жараша бир аз гана айырма алмаса, файлдык түзүлүштүн чокусу катары же болбосо негизи же тамыры деп маалымат алып жүрүүчү түзмөк эсептелет. Мисалы, Microsoft Windows операциялык системасында катуу дисктер, CD, DVD жана флеш карталар латын алфавитинин баш тамгалары менен жана тамгадан кийин кош чекит менен белгиленет. Андан кийин файлдар папкаларга же каталогдорго бөлүшат. Ар бир папка ичинде дагы бир нече папкалар болушу мүмкүн. Каталогдор сол флеш белгиси менен бөлүнөт. Файлдын толук аты, анын жекече аты жана анын жүктөөчү жолу көрсөтүлгөн текст түрүндөгү сабатылат. Мисалы, биз терип жаткан материалдар D дисктин сабактар деген каталогуна жайгаштырганбыз. Анда файлдын толук атын жазылуусу D дискке флеш сабактар каталогу жана видео сабак док деген деп берилет. Бүгүн биз компьютердик техниканын маалымат бирдиги байт, экилик код деген эмне, ASCII стандартташтырылган маалымат алмаш коду, файл, анын типи, иерархиялык маалымат сактоо түзүмү тууралуу сөз кылдык. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.